Саламатсыңарбы? 3-класстын окуучулары. Анда эмесе кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз тамак аштар деп аталат. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз 33 сабак. Тамак аш деген эмне эле балдар? Ооба, туура айтасыңар. Тамак аш бул еда. Эми биринчи көнүгүүнү карагыла балдар. Сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле деп жазыптыр. Негизинен биринчи көнүгүү менен экинчи көнүгүү бири-бирине абдан байланыштуу. Биринчи көнүгүүнүн биринчи суроосун окуйлу балдар. Булар кимдер? Силер кимдерди көрүп турасыңар балдар? Ооба, туура айтасыңар. Бул сүрөттө 2 кыз, анан 1 бала тартылган экен. Алар эмне кылып жатышат? Алар тамактанып жатышат. Идиштерде эмнелер бар? Туура, идиштерде ар түрлүү тамак аштар бар. Эми балдар, экинчи көнүгүү, второе упражнение. Экинчи көнүгүүнү карагыла. Жаңы сөздөр, новые слова, бул жерде жаңы сөздөр бар экен. Кайсы сөздөр? Келгиле чогуу кайталайлы. Коюу тамак, суюк тамак, куурулган, пайдалуу, жеңил тамак, сорпо, жактырат. Демек балдар, бул сөздөрдү силер сөздүк дептериңерге жазгыла. Новые слова запишем в словарь. Эми экинчи көнүгүүнү жаңы сөздөрү менен тааныштык. Эми үлгү дейт, образец. Үлгүнү карагыла балдар. Айдар эмне жейт дейт. Демек, сүрөттү карасаңар, вот Айдар. Карагыла балдар, Айдар. Айдар эмне жейт? Что кушает Айдар? Айдар куурулган картөшкө жана жумуртка жейт. Значит, Айдар кушает жареную картошку и яйцо. Ал коюу тамакты жакшы көрөт. Ему нравится второе блюдо дейт. Коюу тамак жакшы көрөт экен. Эми бөбөк эмне ичет? Бөбөк деген сөз балдар орус тилине ребенок деп которулат экен, малыш деп которулат дословно. Бирок бул жерде кичине бөбөктөн чоңураак экен. Вот она, маленькая девочка, мынакей бөбөк. Бөбөк эмне ичет экен балдар? Бөбөк эмне ичет? Бөбөк сүт ичет. Значит, она пьет молоко. Анткени сүт ден соолукка пайдалуу. Потому что молоко полезно для здоровья. Айнаш эмнени жакшы көрөт? Мына Айнаш, вот она, Айнаш. Айнаш эмнени жакшы көрөт? Китептин кийинки бетин ачабыз. Айнаш суюк тамакты жакшы көрөт. Демек, что любит Айнаш? Айнаш любит жидкое блюдо дейт. Баарынан жакшы көргөнү гүрүч сорпо. Самый любимый из них рисовый суп дейт. Жемиштерди жактырат. Анткени аларда пайдалуу витаминдер көп дейт. Значит, Айнаш любит еще фрукты, потому что в них есть много полезных витаминов дейт. Балдар, түшүндүңөрбү? Демек, биз сүрөт боюнча иштедик. Сүрөттө Айдар, Айнаш жана кичинекей бөбөк жөнүндө, алар кандай тамакты жакшы көрөрү жөнүндө окуп билдик. Эми 3-чү көнүгүү, третье упражнение, 3-чү көнүгүү. Эмнени жейбиз, эмнени ичебиз? Же деген бул кушать, ич, пей, же кушай, ич, пей. Демек, мен чай ичем, мен нан жейм. Демек, биз нанды жейбиз, чайды ичебиз. А каймак орусча кандай эле балдар? Каймак сметана, Демек, каймакты биз жейбизби же ичебизби?
туура биз каймакты жейбиз. Сүт билесиңер, сүттү жейбизби, ичебизби? Сүттү ичебиз. Эт, мясо, этти жейбиз. Сорпо, суп. Ооба, сорпону ичебиз. Айран көрүнүп турат, өзү эле айранды ичем дейт. Чайдычы? Чайды дагы ичебиз. Балык. Балык эмне эле орусча балдар? Рыба, Демек, балыкты биз жейбиз. Суюк нерселерди ичебиз, катуу нерселерди, тамактарды жейбиз. Эми 4-чү көнүгүү текст бар экен, балдар. 4-чү көнүгүүдө да жаңы сөздөр бар экен. Таруу ботко орусча пшенная каша болот экен. Күрүч ботко, быштак, момпосуй, кээде. Келгиле дагы бир жолу кайталайлы. Таруу ботко, күрүч ботко, быштак, момпосуй, анан кээде. Текстти мен окуйун, силер чогуу окугула мени менен. Мен эртең менен таруу же күрүч ботко жейм. Кээде сүттүү чай же кофе ичем. Апам мага түштө дайыма суюк тамак ич дейт. Мен анын сөзүн угам. Момпосуйду көп жебейм, бирок балмуздакты жакшы көрөм. Кечинде жеңил тамак ичем. Айран, быштакты да жакшы көрөм. Демек, балдар, бул текстте Кубаныч эмне эртең менен эмне жейт, түштө эмне ичет, кечкисин кандай тамак жейт, өзүнүн ичип жеген тамак аштары жөнүндө бизге айтып берди. Эртең менен утрам, түштө в обед, кечинде вечером. Демек, эмне ичебиз, эмне жейбиз, ошолор жөнүндө таблица экен. Бул Кубанычтын, мисалы, Кубаныч эртең менен таруу же күрүч ботко жейт экен. Түштө суюк тамак ичет экен, ал эми кечинде жеңил тамак жейт экен. Эми кийинки бетти ачкыла, балдар. Кийинки бетте 5-чи көнүгүү. Бул үй иши. 63-чү бет, 5-чи көнүгүү. Сүрөттөрдү чечмелеп, суроолорго жооп жазгыла. Сүрөттү карагыла, сүрөттө. Ата, апанын сүрөтү тартылган, анан ит менен мышыктын сүрөтү тартылыптыр. Астында 3 суроо турат. Сенин атаң эмнени жакшы көрөт? Буга силер сенин апаң эмнени жакшы көрөт дегенди кошсоңор болот. Сенин итиң эмнени жакшы көрөт? Бул суроого жооп жазгыла. Сенин апаң эмнени жакшы көрөт? Анан 3-чүсү сенин итиң жана мышыгың эмнени жакшы көрөт? Бул суроолорго жооп жазгыла. Ушуну менен, балдар, кыргыз тил сабагы аяктады. Жакшы калгыла.